Президент эртең Санкт-Петербургка барат. Президент Садыр Жапаров эртең 28 декабрда Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарына иш сапары менен барат. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, иш сапарынын алкагында ал көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин катышуучу мамлекеттеринин башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Аталган иш-чарага Беларусь президенти Александр Лукашенконун, Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин, Армениянын премьер-министри Николь Пашиняндын, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин, Россиянын президенти Владимир Путиндин, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусу күтүлүүдө. Азаттык партиясы сотко даттанууда. Азаттык партиясы шайлоонун жыйынтыгын сотко берди. Сот отуруму бүгүн 2021 жылдын 27 декабрында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда өтөт. Бул тууралуу Азаттык демократиялык партиясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 21 беренесинде бардык талапкерлер бирдей укуктарга ээ жана бирдей милдеттерди тартышат. Катталган талапкер кылмыш жоопкерчилигине тартылышы, камакка алынышы же соттук жазага тартылышы мүмкүн эмес. Талапкердин ушул конституциялык мыйзамда белгиленген укуктары жана кепилдиктери шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин. Ал эми талапкер шайлоонун натыйжаларына даттанган учурда соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин колдонулат деп жазылат. Бул мыйзамдын негизинде УКМК Калмаматовду камакта калтырууга укугу жок экендигин жана бүгүнкү күнгө чейин камоо мыйзамсыз экендиги жазылган. Мындан сырткары маалыматта талапкер Бактыбек Калмаматовдун камалышында бир канча мыйзам бузуулар тизмектелген. Алар: учактан алып калуу мыйзамсыз, чыгууга чектөө мыйзамсыз, 15 сааттык сурак мыйзамсыз, убактылуу кармоочу жайга жайгаштыруу мыйзамсыз, баш коргоо чарасы 60 сааттан кийин каралды, мыйзамсыз, 48 сааттан кийин автоматтык түрдө бошотулушу керек болчу, СИЗО бирдөө кармоо мыйзамсыз. Эске салсак, Бактыбек Калмаматов быйылкы өткөн шайлоодо Азаттык партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан. Кара кече кенинен көмүр казуу убактылуу токтотулду. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Нарын облусундагы Кара кече кенинен көмүр казуу иштерин убактылуу токтотот. Мындай чечим карьердеги тазалоо иштерини жана көмүр казыла турчу жаңы жерлерди чалгындоого байланыштуу кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Казуу иштери 10 январда жанданмакчы. Компания Кара Алтын менен Бишкектин жылуулук электр борборун камсыздоо улана бере турганын кошумчалады.